Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hiç şek yok, kümen yok. Bul yaşlık adamdın yaş kezi ötö bir zarıl uçur. Zarıl etap. Sebebi bul kurakta, bul vakta adamdın денеси күчкө толуп турган, шамдагай, жеңил кыймылдаган, чучугу толгон денеси күчтүү абалында. Баардык органдары жакшы иштеген абал. Ал эми улгайып, картайган кезде ал денелерин баардыгы алсырап, алдан, күчтөн таят. Ошондой эле исламдагы бул убакытка, ушул куракка, жаштык кезге өтө көңүл бурулган. Канча деген аяттар, хадистер ушул кестин зарылдыгын, бул кестеге сурак болорун кабарлап, эскертип, жана бул кести пайдаланып калууга чакырган. Жана бул куракты жаштык кести жоготуудан, аны кур өткүзүп жиберүүдөн кайтарган, эскерткен. Ибн Аббастан келет, улуу сахаба, Аллах андан ыраазы болсун. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бир кишиге эскертип айтып мындай дейт: 5 нерседен мурун 5 нерсени колдонуп пайдаланып кал. Жаштыгыңды улгайып калганга чейин, картайып калганга чейин, ден соолугуңду ооруп калганга чейин, байлыгыңды керей болуп калганга чейин, боштугуңду бошобой калганга чейин, жашооңду өлүп калганга чейин колдонуп кал деп. Бул жерде жашооң, жаның чыгып, бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин колдонуп кал дегенде жаштык кес дагы бар бул жерде. Ал нерсени камтып турат. Ошон үчүн адам өмүргө, бул жаштык кезге, ден соолук бар кезде, мүмкүнчүлүк бар кезде ага жеңил карап, кайдыгерлик менен өткүзүп жибербеш керек. Ибн Масуд радыйаллаху анхудан келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тазулу кадаму ибни Адам." Кыямат кайымында адам баласынын кадамы жыларда эле, сурактын алдында эле, Роббисинин алдында 5 нерседен суралат. Өмүрүңдү кайда жумшады? Жаштыгың каяка коротту? Акчасын кайдан тапты? Жана каяка жумшады? Жана үйрөнгөн, билген билимине кандай амал кылды? Мына кыямат кайымда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабарлатат: адам өмүрүнө 2 жолу суралат. Биринчиден жалпы өмүрүнө, баштапкыдан акыркыга чейин. Экинчиден өзгөчө жаштык кезине суралат. Бирок адамдын башынан акырына чейин суралса, бул белгилүү, ал жаштыктагы ал жерде камтылар. Бирок жаштыкты өзгөчө сурагандыгы куракты ошол кестин өтө чоң мүмкүнчүлүк экенин. Жаштыкты өзүнчө сурагандыгы бул чоң немат, чоң мүмкүнчүлүк экен адамга берилген. Ошон үчүн өмүрдө 2 жол суралат. Жана билген илимди эмне кылды? 5 нерсени суралат дегенде, бул жерде илим алдыбы, ошого амал кылдыбы деген дагы жаштык кесте кирет. Негизи илим, мүмкүнчүлүк бар кезде жаштык кесте алынат. Жаштык кесте алган илим өзгөчө. Ошол жаштыгын, күчүн, кубатын, ден соолугу бар кезде, зээни, акыл эси курч кезде мүмкүнчүлүктү колдонуп калдыбы деген сөз. Жана Аллах берип койгон денедеги органдарын жакшылыкка колдонуп калдыбы деп 2 жолу жаштыкты суралат. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаштарды жакшылыкка үндөдү. Бул куракты, бул мүмкүнчүлүктү колдонуп калууну, бул чоң мүмкүнчүлүк экенин осуят кылды. Ошондой эле илим ээлерин дагы ушул нерсеге үндөдү. Бул жаштарды чакырууга, аларды үйрөтүүгө, аларга өзгөчө көңүл бурууга, аларга жумшак мамиле кылууга, аларды илимге, жакшылык иштерге сүйдүрүүгө, аларды өзүнүн бооруна тартып, кучактап, жакын алып жүрүүгө. Себеби эгерде ал жаштарды илим ээлери, жакшылыктын ээлери тартпаса, жамандыктын, адашкан бузукулар тартып кетет. Мына бул улуу нерсени түшүнгөн сахабалар дагы жаштарды көргөндө өзгөчө мамиле кылар эле. Аби Саид аль-Худриден келет. Эгер ал жаштарды көрсө, мындай деп айтар эле: "Кош келдиң, Аллахтын элчиси осуят кылган эй жаштар" деп. Бизге Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям осуят кылат эле. Силерге отурган мажлисибизден кенен орун бериштикти, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистерин түшүндүрүп бериштикти, силер биздин орун басарларыбызсыңар.
биздин келечек муунсуңар. Биздеги бул мурасты үйрөнүп башкаларга үйрөтүүчүсүңөр. Шариятты, ушул жакшылыкты улап кетүүчү силерсиңер деп аларга отурган мажлисин кеңейтип, көкүрөгүн ачып, ушундай кылып тосуп алар эле сахабалар дагы. Ошондой эле Аби Саид аль-Худри жаштарды көргөндө: "О бир тууганымдын баласы, эгерде бир нерседе билбей калсаң, шек санап калсаң, сурагын ачык айкындап билип алышың үчүн, сага ачык айкындалыш үчүн, чындыгында мен үчүн сен бир нерсени билип, якын менен ачык билип кеткениң сүйкүмдүүрөөк, билбей же күмөн санап кетип калганыңа караганда" деген. Мына ушундай бул Байхакиде келген сахабалар өзгөчө көңүл бурган жаштарга. Абдулла ибн Масуд, улуу сахаба, илимге умтулган жаштарды көргөндө ушундай айтар эле: "Кош келдиңер, эй даанышмандыктын булактары, жана караңгылыкка жарык берүүчүлөр, жүрөктөрдү тазалагычтар, үйлөргө жакшылыкты киргизүүчүлөр, ар бир коомго жакшылыкты жеткизүүчүлөр" деп кучак жайып, көкүрөгүн ачып, аларга сүйүнүч менен, кубаныч менен тосуп алар эле. Сахабалар, табииндер аябай көңүл бурган жаштарга. Бул боюнча асарлар, сөздөр аябай көп. Сахаба табииндердин, мурунку солих адамдардын осуяттарынан, жаштарга болгон осуяттардан биринчиси Ан Абил Ахват Абу Исхак мындай дейт: "Я маашара шабаб ихтаниму, о жаштар, жашчылык кезиңерди колдонуп калгыла. Менде кайсы түн өтпөсүн, ал түндө 1000ге жакын аят окуйм. Бакара сүрөсүн менен 1 рекетте окуймун. Хурум айдагы орозолорду тутамын. Ар бир айдагы 3 күндүк орозону кармаймын. 1-чи күн, 4-чү күндүк" деп айтып, Духа сүрөсүнүн аятын окуйт. "Амма би ни'мати роббика фахаддис", сага берилген нематты ачыктап, айкындап кабарлагын дегенде. Бул жерде бир түндө 1000 аят окуйм дегени так сан эмес, жакындыкты билдирет. Мына ошондой деңгээл. Бул деген сөз бир жумада Куранды бүтүргөн. Куранда өзү 6200 ары бери тегерегинде аят бар. Эгер 1000 аят окуса, 7 күндө Куранды бүтүрүп турган. Бир айда 4 жолу бүтүргөн. Амр ибн Маймун бир туугандарын жолуктурганда шүнтүп кубанып айтар эле: "Аллах Таала мага кече түнкү намаздарда ушундай мынча рекет намаздарды насип кылды. Ошондой намаздарды окуп калга мага мүмкүнчүлүк болду. Бул чоң жакшылык" дейт эле. Мына улуу сахабалар, табииндер жакшылыкка чакырып, жаштарды ибадатка чакырып, илимге чакырып, ушул курак кесте амал кылып калууга, мээнетке умтулууга, аракет кылууга чакырган. Бул солих адамдар кээде жаштарды үндөп чакырып, мындай амалдан, айтуудан максат тарбия иретинде, үлгү иретинде, аларды шыктандыруу максатта айрым жакшы амалдарын, Аллах Таалам айткандай, жакшылыгыңарды ачыктап айткыла дегенге амал кылып айтышкан. Аларга бул нерселерди аткарууга мүмкүнчүлүк болсо экен деп. Бирок адам абайлаш керек. Өзүндөгү жакшы амалдарды айтам деп, рияга түшүп, өзүн көргөзөм деп, көргөзүүгө түшүп, амалдарынан кур калып калышы мүмкүн соогунан. Кудай сактасын. Ошон үчүн муну эске алыш керек. Экинчи осуят. Улуу муунку солих адамдар, сахаба табииндердин осуяттарынан күндөрдүн биринде Хаммад ибн Зайд деген Ибн Сиринге кирет. Ал төшөктө ооруп жаткан эле. Ал айтты: "Аллахтан корккула, о жаштар, кимден хадистерди аласыңар, кимден динди аласыңар, карагыла" деген. Бул хадистер, бул алган диний маалыматтар, бул силердин диниңер деген. Бул улуу осуят. Илим талап кылам деген адам, үйрөнөм деген адам илим ээлеринен маалыматты тастыктап, тактап алуу керек. Ар кандай туш тараптан эле уккан, айтканын баары эле сөз болуп, илим боло бербейт. Мына ушул илимди каяктан алып атасыңар? Бул алган илим такпы, аныкпы? Ошону тактагыла деген сөз. Жаштарга дагы бир чоң неаматтардан ал адамга жакын адамдары, айлана чөйрөдөгү жакын адамдары сүннөт ээлеринен болушу. Алар аны жакшылыкка жетелейт. Амр ибн Кайс мындай дейт: "Эгерде жаштарды башынан сүннөт ээлери менен, ахли сунна вал жамаат менен жүрсө, андан жакшылыкты үмүт кыл. Ал жакшы жолдо кетет деп ойлоп үмүт кылсаң болот. Ал эми жаман адамдар менен жүрсө, бидат ээлери менен жүргөн болсо, үмүтүңдү өчүр" деп атат. Себеби жаштар жашында, башында кандай кетсе, ошол нерсе менен кетет. Үмүтүңдү өчүр деген эми таштап сал деген сөз эмес, бирок өтө коркунучта дейт. Көпчүлүк адамдар ошо башында жамандар менен кошулса, ошолор менен уланып кетет деген сөз.
Амр ибн Кайс рахимахулла айтты: чындыгында жаштар бул жаш чыбыктай өсүп келаткан нерселер. Ал кимдер менен жүрбөсүн, кимдер менен отурбасын, анын таасири, асары тиет аларга дейт. Ал эми башкаларга жаман адамдар менен жүрсө, анын дагы таасири тигип, сиңип кетет дейт буларга. Бул улуу адамдар, солих адамдар, сахаба табииндердин осуятында жакшылар менен жүрүр, жакшыларга жанаш, жамандардан качып адаш. Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деген кепти айтып атат. Жамандар менен жүрсөң, баягы кыргызда айтат, сыныктан башканын баары жугат деп. Жакшы менен жүрсөң, жетесиң мураска, жамандар менен жүрсөң, каласың уятка. Жакшы адамдар менен адам улуу мураска жетет. Канча деген жаштардын бузулушуна жаман жора жолдоштору себеп болот. Аллах сактасын. Кыямат кайында дагы ошол өкүнөт пайгамбарга ээрчибегенине алейхиссалату вассалам жана жаман достордун арасында калып калганына. Ошолордун айынан мен адашып кеттим деп өкүнөт. Үчүнчү осуят Малик ибн Динар, улуу алым, мындай дейт: иннамал хойру фи шабаб. Чындыгында жакшылык бул жаштарда. Жакшылыкты жаштык кезде топтоп коюуга мүмкүнчүлүк бар. Бул табиин Малик ибн Динар жакшылык жаштыкта деген кебинде улуу осуят жатат. Бул кездеги, бул курактагы учурга көңүл буруп, эгер жаштык кезиндеги мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, колдонуп кала турган болсо, чоң жакшылыкка жетет. Ал жакшылыктын асарынан, таасиринен, мөмөсүнөн, жемишинен адамга мындай бир түркөк болуп, устун болуп, бекем туруктуу болгон бир мүнөзгө жакшылыкта кармалып калат дагы, ал нафсисине, жанына пайда берет. Өзүнө да пайда берет, үммөтүнө да пайда берет. Ал адам берекелүү болуп, жамгыр сыяктуу болуп калат. Кайда барса да пайда тийгизип. Ал эми бул куракты бош кылып короткон болсо, өзүнө да зыян алып келет. Керек болсо бузулуп, айлана чөйрөгө да зыян алып келет. Эгер жаштыкта ден соолугу болуп, күчкө толуп, жана бош убакыт болуп, колунда акча болсо, мүмкүнчүлүктү колдонбосо, ал адам бузулат. Бузулуп эле калбайт. Ушул мүмкүнчүлүк, ден соолук, боштук, токтук ал адамдын өзүнүн башын курутууга, жок кылууга себеп болот. Асарларда айткандай, жаштыкта боштук болуп, токчулук болсо, аны колдонбосо, ал адамга бузукулук келет дейт. Ден соолугу бар, күч кудурети бар, бош убакыты бар, акчасы бар, токчулукта, кененчиликте болуп, туура нерсе колдонбосо, бузукулугуна колдонот. Жаштыгын курутууга колдонот. Ар кандай шахваттын жолдорун издеп, жашоосун кур кетирүүгө колдонот. Ошон үчүн бул жаштыктагы мүмкүнчүлүктөрдү жакшылыкка колдонуп калыш керек. Кур өткүзүп жибербеш керек. Малик ибн Динар рахимахулло, иннамал хойру фи шабаб. Чындыгында жакшылык жаштыкта деген. Ушул жаштык курак кездеги берекени, жакшылыкты Аллахка баш ийүүдө жакшылыкка колдонуп кал. Аллахтын ыраазылыгын табууга колдонуп кал. Келечегиңди куруп кал. Жакшылык кезде кылгандай мүмкүнчүлүктү улгайганда, картайганда кыла албайсың деп чакырып атат. Төртүнчү осуят сахаба табииндерден Суфиян деген улуу алымга барып калат. Ошондо Суфиян мындай дейт: о жаштар, мого илимдин берекесинен алып, колдонуп, пайдаланып, шашылгыла. Силер билбейсиңер, силер үмүт кылып турган нерсеге жетесиңерби, жетпейсиңер билбейсиңер. Бая жаштык кезде үмүт узун болот да. Мындай деп план коет. Ошого жетесиңер, жетпейсиңер, силер аны билбейсиңер. Бири-бириңерден пайдалангыла. Бири-бириңерге пайда бергиле. Колдонуп калгыла жаштыгыңарды деп имам Саври чакырып атат. Таажжалу бараката хадал илм дегендин мааниси жаштыгыңардагы мүмкүнчүлүктү колдонуп калгыла, илим алып калгыла. Эгер адам жаштыктан өйдө кетип, улгайып калган кезде баягыдай зээн, баягыдай кудурет, баягыдай шамдагайлык, баягыдай эс тутум болбойт. Улгайган сан жоопкерчиликтер, оору, денеде да оорулар башталат. Адамды колун кармай турган нерселер көп болот. Жаштыктай тунук акыл, мүмкүнчүлүк, кененчилик улгайган кезде боло бербейт. Бул жаштык кез бат эле өтүп кетет. Бул курактан өтүп кетесиңер секирип. Бул мезгилден. Ошон үчүн колдонуп калгыла бул убакытта деп атат. Имам Ахмад ибн Хамбал айтат: мен жашчылыкты ушундай нерсеге окшоштурамын. Колумда турган нерсе түшүп кеткендей. Колуңузда турган нерсе
түшкөндө кандай жерге бат жетет, жашчылык ошондой бат өтүп кетет деген сөз. Канча деген жаштар үмүт кылат, үмүттөрү узун, пландары кенен, мынча нерсени келечекте жаттайм, мындай китептерди окуйм деп үмүт кылат, бирок анын баарына жете бербейт. Ал узун үмүттүү эмес, ошол үмүттү азырдан башташ керек. Өзүн азырдан баштап даярданып, Аллахтан жардам сурап, ушул өтүп аткан учурун колдонуш керек. Жаштыгын колдонуш керек. Мен баарын түзүп алайын, анан кийин окуйм, анан кийин алам деген кур сөз. Ошентип канча деген адамдар өтүп кеткен. Себеби баардык койгон планыңа, үмүтүңө жете бербейсиң. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Валлазина жахаду фина ланахтияннахум субулана ва инналлаха маал мухсинин." Биздин жолдо аракет кылгандарды биз туура жолубузга салып коебуз. Аллах Таалам мухсиндер менен, жакшылык кылган адамдар менен бирге дейт. Мындайча айтканда, өтүп аткан учуруңузга бекем болуңуз. Жаштыкты пайдаланып калыңыз. Жаштык өткөндөн кийин колдоном деген ал кур сөз. Лиуфит Иман Саури мындай осуят кылды, караңыздарчы. Бири-бириңерге пайда бергиле дейт. Бул деген сөз жаштарды бири-бири менен жолугушуп отурганда пайда берсин. Бириңерден бириңер пайдаланып калгыла. Бири-бириңерге эскертип калгыла. Окуткан илимиңерди кайталагыла. Баягы отурганда кур сөз менен өтүп кетпесин. Жаштарда бири-биринен колдонуп пайдаланса болот деп чакырып атат. 5-чи осуят. Караңыздарчы, улуу табиин Хасанул Басри мындай дейт. Көп айтчу эле дейт муну. Көргөн, уккан адамдар айтат: "О жаштар тобу, акыретти талап кылгыла. Биз көрдүк, көп жол көрдүк. Кимде ким акыретти талап кылган адам, акыретке умтулган адам дүйнөсүнө да жетти" дейт. Кээ бирлер көп көрдүк, акыретке умтулган адамдарды дүйнөсүнө да жеткен. Көргөн жокпуз биз. Бирөө дүйнөгө умтулуп, дүйнөгө башын сайып, акыретке да жеткен. Дүйнөнү алдыга коюп, анан акыретине дагы кам көргөндү көрө албадык жашообузда дейт. Бул имам Хасанул Басри улуу аалымдын насааты, осуяты, чакырыгы, эскертүүсү, багыты ушул жаштылыкты, мүмкүнчүлүктү колдонуп калууга, Аллах Тааламга жакындоого, жакшылык иштерди аткарып калууга. Рызкы бул дүйнө Аллахтын колунда. Бул нерседен түшүнүп албаш керек. Акыретке умтулам деп ишин, жумушун, тирилигин, дүйнөсүн таштап салуу деген сөз эмес. Бул акчасы болбосо, ар кимде муктаж болуп калса, бул албетте жакшы эмес. Ою бөлүнөт, санасы санга бөлүнөт. Бирок бул жерде айта турган максат дүйнөңдү гам кылып, кайгы кылып, дүйнөнүн артынан акыретке болгон умтулууңду алсырап калбасын дейт. Акыретке болгон камың алсыздап кетпесин. Валя тажал дуnya акбара хаммина. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасында айткан: "О Аллахым, дүйнөнү бизге кайгы капа, сарсанаа кылба" дейт. Эң чоң гам кылба дүйнөндө. Жана сахабаларга да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылган: "Иннака интадар варататака агния." Сен өзүңдүн урпактарыңды, балдарыңды токчулукта, барчылыкка калтырганың жакшыраак аларга акчаны мурас кылып таштаганың. Эч нерсе калтырбай аларды кедей кылып, адамдардан кол сунуп сурап калтыргандан аларды токчулук абалга таштаганың жакшыраак деген. Билесиздер, ким акыретти гам кылып, ошону көздүн карегиндей кылып сактаса, Аллах Таалам анын чачылганын жыйнап берет. Дүйнөнү ага баш ийип келе тургандай кылып коет. Ал эми ким дүйнөсүн гана гам кылган болсо, кедейликти эки көзүнүн ортосуна коюп коет. Дүйнөдөн ага тагдырына жазылгандан башка эч нерсе келбейт. Дүйнөсү берекесиз болот деген сөз. Тугандар, бул осуятта карасаңыздар, бул осуятта баягы дүйнөмдү тургузам деп акыреттин кулаткандар. Будан туруп алайын деп канча узун үмүт, узун планды коюп, алиге чейин намаз жок, алиге чейин умтулуусу жок, илим болгон аракети жок. Ошентип өтүп кеткендер канча. Пайдалана албай жаштыгынан, колдоно албай картайып калып, азыр ден соолуктан арылып, акыл эстен айрылып отурган чагы. Жаттайын десе мээге кирбейт, намаз окуйн десе буду денеси жарабайт. Жаштыкты колдон, акыретиңе гам көр. Жаштыгыңды жакшылык менен сактасаң, Аллах Таалам кайраттуу карылык берет, дөөлөттүү карылык берет. Имам Куртубинин сөзү бар экен: 90га келсе да ошол чарбактан секире тургандай деңгээлде болгон. Аны көрүп таң калгандар айтканда, ал айткан: биз жашчылыкта Аллахтын буйруктарын сактадык, карыганда Аллах Таалам биздин ден соолукту сактап берди деп. 6-чы осуят. Укба ибн Аби Хаким айтат: биз Аун ибн Абдилла менен отурганыбызда мындай деди: "Эй жаштар, биз көрдүк,
жаштардын өтүп атканын, жаштардын бул дүйнөдөн үзүлүп атканын көрүп атабыз. Жаштардын бул дүйнөдөн акыретке озуп атканын көрүп атабыз. Эгерде түшүм баягы эккен эгиниңиз жашылданып, анан кийин саргайганда эмне кылат? Аны башын кертет, чаап салат дейт. Бул жерде айта турган максат, адам баласы аксакалдарды, жаш улгайган адамдарды көрүп ойлоп калбаш керек. Баарыбыз эле ушундай улгайган жашка жетип, ушундай узун өмүрдө жашайт экенбиз деп, анан өзүнүн жаштык кезиндеги мүмкүнчүлүктөргө боштук менен, кайдыгерлик менен мамиле кылып, эртең кылам, келечекте кылам, ана кылам, мына кылам деп өткүзүп салбасын дейт. Адам бир эле жашайт бул дүйнөдө. Жаш кездеги өлгөн адамдарды унутуп калат жаштар. Көргөндө эле ошо чалдарды, улуу адамдарды көрүп эске ала берет. Хасан аль-Басри дагы күндөрдүн биринде жаштар менен, эл менен отуруп айтат: "Я машара шабаб, о жаштар, о улуулар, эгерде эгиндин түшүмү убагы келип калса, эмне кылат десе, аны түйүнөн кертип, кесип жок кылат жерден. Кээде ал өсүмдүк түшүмүнө жетпей деле сынып калат, соолуп калат, ооруп калат, туурабы? Жаштардын да баардыгы карлыкка жете бербейт деген сөз. Жаштардын баардыгы эле улгая бербейт. Канча деген адамдар жаш кезинде өтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай: эгер кеч кирсе таңды күтпө, таң атса кечти күтпө. Ибн Жаузи рахмахуллах айтат: адам качан өлөрүн билбегендейин дайыма даяр жүрүш керек. Жашчылыгына, ден соолугуна азгырылып, алданып калбаш керек. Мен жашмын, ден соолугум бар, картайганда гана өлөм дебеш керек. Себеби ажалды билбейт эч ким. Ажал карынга да, жашка да келет. Чындыгында жаштар көп өлөт картайганда. Карлыкка жеткендер сейрек болот, жашчылыкта кеткендер көп болот. Мына айылдарга кирип карап караңыздар. Өзүңүздүн эле үй бүлөңүздү, ата тегиңизди, туугандарыңызды караңыздар. Тааныштарыңыз карлыкка жетип өлгөндөр аз болот. Ар бир үйдө жаш кеткендер көп болот. Бул нерседен биз сабак алыш керек. Ажал айтып келбери, баардыгы бир уракта кетпери. Көбүнчө жаштар өлөт дегени бул так нерсе. Аны сиздер жашооңузда да көрүп жүрөсүздөр. Айылдарга барсаң дагы аксакалдар аз болот, жаштар көп болот. Бул деген белги баардыгы карлыкка жетип өлбөгөн. Көбү орто курак, жаш курактарда кете берет деген сөз. Себеби ажал айтып келбейт. Бул 6-чы осуятта сахаба табииндердин айта турган максаты: жаштыгыңа алданып калба. Карлыкка жетем, ошондо өлөм деп ойлобо. Өлүм айтпай келет. Канча деген адамдар карлыкта эмес, жашчылыкта кетет. Эртең кылам, ана кылам, муна кылам, келечекте кылам деп кайдыгерлик менен, бош жалкоолук менен өткүзүп салба. Узун үмүт адамды жалкоолукка, боштукка, кийин кылам деген нерсеге алып барат. 7-чи осуят. Кобус ибн Аби Добиян айтат: күндөрдүн биринде биз мечитте ушул имамдын артынан намазды окуп калдык. Баардыгыбыз жаш элек, бир гана азанчы гана улгайган адам эле. Фаламма саллама илтафата илейна. Намаз бүтүп салам бергенден кийин бизге карап мындай деди: Тумма жа'ала яс'алу шабаб. Мындай деп сурады: сен кимсиң, мананта деп сурап бүткөндөн бизди дейт, намазда окуган жаштарды баардыгын жакшылыкка үндөп, кызыктырып, шыктандырып, жаштык кездин баалуу экенин, баркы чоң экенин, чоң мүмкүнчүлүк экенин эскертип, ойготуп мындай деди: кайсыл пайгамбар жөнөтүлбөсүн ал жаш кезинде болду. Илимдин дагы эң жакшысы, негизги илим бериле турган, топтоло турган учур бул жаштык кезде деди. Бул аалым намаз окуп бүткөндөн кийин жаштарды карап үндөгөнү: жаштык кезде берекелүү кез, жаштык кезде мүмкүнчүлүктөн колдонуп кал, илим алып кал деп. Бул чоң мүмкүнчүлүк. Улуу максатка, жакшылыкка жетип калууга адамдагы чоң кудурет, күчкө толуп турган кез ушуну туура жакшылыкка колдонуп калгыла деп эскертти дейт. 8-чи осуят. Күндөрдүн биринде бизге Айюб Сахтияни чыгып мындай деп айтты дейт улуу аалым: о жаштар, мээнет кылып калгыла, бир кесиптин ээси болуп калгыла, бир иштин ээси болуп калгыла. Кийин ушундай эрезеге, даражага келип, ар кимдин эшигин сагалап, баш багып калбагыла деп эскертти дейт. Шарият илимди алгандан кийин дагы адамдын колунда бир кесип болсун. Ырыскы таба тургандай, акча таба тургандай, өзүнө, үй бүлөсүнө жумшай тургандай булакты тапсын.
бул акча менен үй бүлөсүн, бала чакасын, жакындарын камсыздай алат, жардам бере алат. Ал эми каржы булагын иреттебесе, кесиби жок болсо, улгайып жашы келгенде ар кимге муктаж болуп калат. Бул белгилүү нерсе. Мурункулардан айтылып келгенде эң жакшы рызкы бул таза рызкы, пайдалуу рызкы. Бул адам өзүнүн колу менен, мээнети менен таап жеген рызкы, таап жеген акчасы, малы. Жаштык кезде адам өзүнүн келечектеги каржы булагын, кесибин иреттеп, тактап алган жакшы. Азыркы күчкө толуп турган кезде аракет кылса, кийин ошонун үзүрүн көрөт. Азыр уктап, жалкоолук кылган адам жаш улгайганда дагы ар кимдин эшигин каккылыктап, ар кимге муктаж болуп өтөт дейт. 9-осуят. Жафар айтты. Сабит Бунани рахимахуллах бизге чыгып мындай деп айтты. О, жаштар. Бул улгайып калган адам мечитке келип, жаштардын кобур шыбыр сүйлөшкөндөрүн көрүп, намаз бүтүп эле башкаларга тоскоол болгонун көрүп айтат. Эй жаштар, силер менин Роббим менен болгон мамилемде, саждамда, намазымда бөлүп салдыңар го деп. Бул алым аларга ушундай чакырык кылды дейт. Силер жашсыңар, мүмкүнчүлүгүңөр чоң, денеңер саламатта, күч кубаттасыңар. Азыркы кезде ошондой аракет кылып калгыла. Намазыңарга, илимиңерге. Алар же ибадат кылып өздөрү тынч отурбастан сүйлөшүп, башкалардын да ибадатына тоскоол болду дейт. Жаштар мүмкүнчүлүктү колдонбой, бул жерде мечиттен дагы намазды эрте бүтүп алып, башкаларды окуттурбай, алаксып, сөзгө кирип отурушту дейт. Ошол кезде жаштар алаксып, жоро жолдоштору менен алаксып, өзүнүн моюндагы милдеттерден алаксып, илимден алыстап, көп нерседен кур калгандай эле бүгүнкү күндө жаштар бул сот тармак, телефон, ушу азгырык менен жашчылыгы өтүп кетпесин. Ал кезде сөз менен, жоро жолдош менен азгырылып, убакыты, жаштыгы өтүп кеткен болсо, азыркы учурда сот тармак, телефон менен жаштыгы өтүп кетпесин. Жөн эле өткүзбөстөн башкаларга да тоскоол болуп, башкаларды да азгырып, канча деген жаштардын өмүрүн, убакытын, жашоосун урдап алып кеткендер бар. Өзү эле бузулбастан башкаларды бузуп, Аллах сактасын. Ошон үчүн жаштык кезде жакшы чөйрөнү тандаш керек тугандар. 10-осуят. Сахаба табииндерден Маймун ибн Михранга жолукканда хайякалла деп, кош келдиң, кандайсың дегендей учурашуу менен учураштын дейт. Жаштардын саламы го деп айтты дейт. Ассаламу алейкум деп салам бер дейт. Ким сөзүн саламга чейин баштаган болсо жооп бербей келе деген. Жаштык кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүн жүрөгүнө сиңирип, өзүнө сиңирип, жашында чыбык кандай түз кетсе, улгайганда да ошондой катат, кыйшык болсо кыйшык бойдон калат. Бул жерде да ушул көңүл буруу бар. Жаштар бир нерселер таап алат, ошондой сөзгө сөгүнүү, сүннөттөн алыс болгон амалдар, бир жаңылык нерселерди киргизип алып, ошондой абалда сүйлөп, көп жакшылык исламдагы пайгамбар алейхиссалату вассалам жолундагы нерседен алыстап кетет. Кээ бир адамдарды байкасаңыздар, улгайып калса деле сөгүнүп, оозунан жаман сөздөр жеңил чыгат. Себеби жаш кезинде дагы адамдар менен жүрүп, мээсине, оозуна, сөзүнө, денесине сиңип калган. Аллах сактасын. Ошон үчүн жашында жаш чыбыктай, түз кетсе түз, кыйшык болсо кыйшык бүтүп калат. 11-осуят. Маймун ибн Михран мындай дейт. О жаштар, күчүңөрдү, кудуретиңерди, ушул жаштык кездеги күчүңөрдү, кудуретиңерди Аллахка моюнсунууда, Аллахка ибадат кылууда колдонуп калгыла. Мындайча айтканда, жаштыктагы энергияны, күч кудуретти, шамдагайлыкты, ден соолукту Аллахка жакындата турган амалдарга жумшоону осуят кылып атат. Качанга чейин күтөсүңөр дейт. Эмне картайып калганда кылам деп ойлойсуңар дейт. Картайып калганда көз чекчейип, бел бүкүрөйт, ден соолук алсызданат. Жаштык кезде ибадат кыйын болуп калат. Туруп окуган адам отуруп окуп калат, ден соолуктан арылса. Жаштыкты колдонуп кал ибадатка. Жаштык кезде жакшылыкка колдонуп кал. 12-осуят. Суфиян Саури намазды окуп бүтүп, жаштарга карап бурулуп мындай дейчү эле. Эгер азыр намаз окуп калбасаңар, качан окуйсуңар деп. Улуу осуят туугандар, жаштардын. Азыр ушундай жаштык кезде көп башты ийип, Аллахка көп сажда кылып калбасаңар, качан кыласыңар деп атат. Ушундай учур келет, сажда кылсаң дене ооруйт, отурса да ооруйт, отура албайт, тура албайт,
дене алсырайт, көп ибадат жакшылыктарды кыла албай калат. Эгер бүгүн сажда кылып, бүгүн рүкү кылып, бүгүн көп намаз окуп калбасаңар качан деп Суфиян Таври улуу табииндерден аалымы ушундай осуят берип атат жаштарга. Жаштыгыңдагы мүмкүнчүлүктү ибадатка, жакшылыкка арнап кал. Бүгүн ибадат кылбасаң качан кыласың деп. 13-чү осуят. Биз жаштар болуп отурганыбызда Хасан бизге карап мындай дейт аалым. О жаштар, силер бейиштеги хурул айындарды сагынбадыңарбы дейт. Хасанул Басридин бул айткан сөзүндө бир чакырык бар. Бейиштеги жакшылыктарды эскертип, жаштарды ойготуп атат. Жаштар рахаты, жакшылыкты кандай кызыкканды эле алдыда келе турган жакшылыгыңарды, жыргалчылыгыңарды эстеп, ошол жерди сагынып, ал жердеги неаматтыңарды, жакшылыктарды жетемдеп, азыртан баштап аракет кылбайсыңарбы? Акыретиңерге кам көрбөйсүңөрбү? Умтулбайсыңарбы? деп чакырып атат. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Оман арадал ахира ва саалаха саияха ва хуа муъмин." Ким акыретти кааласа, имандуу абалда жакшы аракет кылат, ага умтулат. Алар фаулайка кана саюхум машкура. Алардын умтулуусу, аракети Аллах Таалам өзү рахматын айтат дейт. Караңыздарчы, ушу аракетине Аллах Таалам өзү жакшылыгы менен берип, рахматын айтат дейт. 14-чү осуят Хасан Басриден мындай дейт: "Я маъшара шабаб, о жаштар, иякум ва тасвиф. Силер жакында кылам, эртең кылам, алдыда, келечекте кылам деген нерседен алыс болгула" дейт. Жакында кылам деген. Ушул нерсе көп жаштарды жашчылыгын өткүзүп койду. Бул чоң апаат нерсе. Жакында тоо кылам, жакында жаттайм, жакында баштайм, жакында окуйм, жакында түзөм, жакында аракет кылам. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырба, азыртан. Ал эми эртеңкиге коюп койсоң, ошентип иштер топтоло берип, напси да тартылбайт, топтолуп кыла албайт. Кээ бирөө жаттап алайын, анан үйрөнүп алайын, анан баштайм, анан деп отуруп, кантип 5 жыл, 10 жыл, 15, 20 жыл өтүп кеткен билбейт. Дагы деле баштай элек, дагы деле жаттай элек. Колдон келишинче азыртан баштап аракет кыла бериш керек. Баштаган нерсе бүтөт аягына иншалла. Эң жаман нерсе баштабаган жаман. Эртең деп. 15-чү осуят. Азыр силер жашсыңар, эй жаштар, жаштык кезде көп амал кылып калгыла. Мен Аллага касам ичип айтамын, амалдарыман ушу жаштык кезде кылган амалдарым эсимде түшөт дейт. Мына негизги кылган ибадат, түзүп койгон жакшы иштерим бардыгы ушу жаштык кезде. Ошон үчүн өмүрдө 2 жол сурайт. Биринде жаштык өмүрдүн ичинде жаштык камтылып атса дагы өзүнчө суруп атат. Себеби мунун өтө чоң мүмкүнчүлүгү болгондуктан. Ал эми ким жаштыгын боштукка, жалкоолукка, көңүл ачуу менен гана элек болуп, пайдасы нерсе менен өткөзгөн болсо, жаш улгайганда андан да катуу кыйналат, Кудай сактасын. Эч нерсе түзгөн жок. Картайганда кыйналат. Имам Куртубийдин осуяты бар. Жаштык кезде биз Аллахтын буйруктарын сактадык. Картайганда Аллах Таалам биздин ден соолукту сактады деген. 90го 100гө чыкса дагы чарбактан секирип кете турган аксакалдарды көргөн. Көрүп жаштар таң калган. Жаш кезде ден соолукту, мүмкүнчүлүктү туура колдонуп пайдаланган болсок, кыямат кайында дагы 7 түрлүү көлөкөдө боло турган адамдардын бири болобуз.